Урматтуу жүргүнчүлөр, кече 15-октябрь күнү түштөн кийин Бишкек-Ош автожолунда аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө байланыштуу жол тыгыны пайда болду. Министр Апсатар Токтогуловдун тапшырмасы менен мен орун басары жана Кыргыз автожол ишканасынын директору ошол жерде координация кылып жеринде иш жүргүздүк. Жалпы ошо Кыргыз автожол ишканасынын кызматкерлери, ДУ9-тун кызматкерлери күнү түнү ошол жерде өздөрүнүн милдеттерин аткарып иштерди жүргүзүп атышты. 15 единица техника тартылып, тийиштүү күйүүчү май, инерттик материалдар баары менен камсыздалды. Негизинен ушул жол тыгынын пайда болушунун себеби, негизги себеби аба ырайынын кескин өзгөрүшү. Кар абдан кыска убакытта көп жаады жана бир учурда оор жүк ташуучу техникалар ошо түштүк тарабына, Ашуунун түштүк тарабына келип, ал жерде карама каршы тилкелерге да чыгуу себептер болду. Жүргүнчүлөр ушу интернет аркылуу, телефон аркылуу кайрылуулар жазып атышты. Биз ошо 5-6 сааттан бери жолдо турабыз, тыгында турабыз, техника көрүнбөйт, иштеген адам жок деп. Ошо түштүк тарабында Ашуунун дээрлик бир 6 чакырымда жол блокировка болуп калды. Себеби дегенде ошол машиналар карама каршы тилкеге чыгып токтоп алып атышты. Ошо негизинде баягы эки башынан гана машиналарды проезд берип жөнөтүүгө муктаж болуп аттык. Абдан мындай кыйын кырдаалда күнү түнү ушу кызматкерлер иштерди жүргүзүштү. Негизинен ушу менен кайрылып кетейин дегеним, мына кыш келатат, жалпы ушул унаалар кышкыга дөңгөлөктөрүңөрдү даярдасаңыздар, анан ушундай кышкы учурда карама каршы тилкеге чыкпай, жалпы мындай эрежелерди сактасак, ошо жолдо жүргүнчүлөргө, бири бирибизге тоскоолдук болбой, ошо иштөө дагы жеңил болот эле жолчуларга.